Мен сизден сураган элем ушул азыркы карап жаткан мыйзам боюнча баяндамачыларга бир кичине эскертүү жасап коюңузчу. Өздөрү жазганын окубай атат да. Если непонятно на кыргызском, на русском языке осталось слово декан. Неужели вам это непонятно? Анан даярданып келсеңер жакшы болот эле да өзүңөр. Исхаусович туура айтат, эртең менен эле ушул аппараттын кээ бир мындай шалакылык мамилесинен улам, ушундай техникалык болбогон катадан улам абериңерди кетирип атасыңар да өзүңөр элечи. Азыр мына мыйзамдын өзүндө макул жок, бирок салыштырмалуу таблицада турат декан депчи. Урматтуу Ашырбек Мойнович, тийиштүү адиске ким эксперт болобу, чарасын көрүп, кийинки экинчи окууга келгенде эмне чара көрүлдү бизге маалымат берип коюңуз. Тартип шундан башталат. Рахмат. Кийинки сөз Назаров Айтмамат Кошоевичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу баяндамачы. Эми келгенде даярданып келиш керек да мыйзамга. Анан чалабыла оңдоп эле көтөрүп келе бербеш керек. Мына орусча вариантында декан факультети деп жазылып турат. Эми өкмөт Ашырбек Мойдонович, ушуларды карабаса эмне деген мыйзам кабыл алып атабыз? Биз негизинен орусча версиясын карайбыз да көпчүлүк учурдачы. Анан орусчадан кыргызчага окуп, которуп мыйзам талкуу этип жүрөбүз. Орусчасында декан деп жүрөт. Кыргызчасында жок. Азыр өздөрү отуруп алып жок дейт. Министр каякта? Министр келип өзү эмнеге защита кылбайт? Булар болсо бардыгын айткандын бардыгына макул дейт. Өздөрүнүн ою жок. Биринчи жакшылап тактап келишпейби? Мыйзамды аркага кайтарбайлыбы? Анан булардын жоопкерчилигин караш керек. Ким даярдады? Жана эле ушул жөнүндө ызылдашпадык беле. Азыр дагы кайра кайталанып атат. Урматтуу депутаттар, келгиле мындай сапатсыз мыйзамдарды карабайлы. Аркага кайтаралы дагы булар жооп берсин. Булардын жоопкерчилигин караш керек. Эмне үчүн ушуларды алып келип алып биздин башыбызды айлантып атышат? Өздөрү жакшы окуган эмес. Жооп бере албайт. Министр өзү келсин, Ашырбек Мойдонович. Күн тартибинен алганды мен сунуш кылам. Урматтуу Айтмамат Кошоевич, эмгек кодексинде өзүндө бир жерде жашнакай эле декан факультети деген жок экен, а бир жеринде кирип калыптыр. Анан биздин укукчулар ушуну иштеп жатып, бир аз могу жерден техникалык ката кетирип коюптур. Чоң кечирим сурайбыз. Бул жерге сиз көтөрүп келбешиңиз керек да. Бир аз болсо ошону оңдоп алып келбейсизби? Эмне келдиңиз? Сиз деген зам министрсиз да. Биз кечирим сурайбыз. Биз оңдоп баарын Бул жерге эмне көздөп коебуз. биздин башыбызды айлатканы келдиңизби? Келиңиз зам министрдин жоопкерчилигин карайлы. Айтмат Кошоевич. Жакшылап кагаз окуй албаган, жакшылап мыйзамды түшүнө албаган зам министрдин эмне кереги бар бизге? Айтмат Кошоевич. Бул мыйзамдын сравнительный таблицада эле кемчилик кеткен да. Мыйзамдын өзүндө деген тура эле кыргызчада, орусчада вариантта тура жазылып турат. Кечирим сиз бул жерге келип алып депутаттарды үйрөтпөңүз. Биринчиден. Дагы тартипке чакырам. Бул эмне деген тартип бул өкмөттө азыр? Бул мыйзам бир ай коомдук талкууда турду. Коомдук талкууда турганда көрүп, салыштырмалуу таблицаны карап, декан бар экен деп, анга маани берди. Бир аз бул шылтоо эмес. Үчүнчү микрофон процедурный. Эми бул жерде отуруп алып бир аз кылып депутаттарды үйрөтпөгүлө да. Андай акылдуу болсоңор жакшылап оңдоп келгиле. Оңдош колуңардан келбесе, келбегиле бул жерде жооп бериш колуңардан келбесе. Ал бир азды ошо министрликтен образованиега барып алып, бир аз кылып жасай бергиле. Биз ансы деле көрүп атабыз ошол жерде бир аз эмне болуп атканын. Урматтуу депутаттар, күн тартибинен алып, булардын жоопкерчилигин карайлы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Айтмат Кошоевичтен сунуш келип чыгып атат. Күн тартибинен мыйзам долбоорун алуу боюнча. Мен сунуш добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 69 каршы жок, бар 69 катталды 106 мыйзам долбоор күн тартибинен алынды.